Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Маданият шоу жаңылыктары. Бул аптада биз белгилүү жылдыздардын өткөн жылдагы жеке жашоосундагы эң жагымдуу деп аталган жаңылыктары жөнүндө баяндайбыз. Өткөн жылы бир катар атактуу инсандардын үй бүлөсү наристелүү болуп, айрымдары алгач ирет ата-эне деген улуу макамга ээ болушту. Бул жагымдуу жаңылыктар коомчулукка жылуулук тартуулады. Бактылуулардын сап башында белгилүү блогерлер Ильяс Чыңгызбек уулу жана Айтурган Замирбек кызы турат. Жубайлар 2019-жылы баш кошушкан. Өткөн жылы алардын үй бүлө курганына 6 жылдын жүзү болуп, көптөн күткөн кубанычтуу кабар менен бөлүшүштү. 6 жыл бою чыдамсыздык менен күткөн наристесин алар 28 ноябрь колуна алып, уулуна Калмурат деген ысым ыйгарышты. Осу бекем болсун деп жасап арчадан, алып барып бешикке өзүм бөлөйүн. Алды ер балам, алаканым кер балам, бата тилейм Кудайдан, болсун шер балам. Өткөн жылдын 3 октябрында элибиздин сүйүктүү эрке ырчы кызы Толгонай Арзыкеева да эне статусуна ээ болуп, тун уулун колуна алды. Бул кубанычтуу жаңылыкты ырчы өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу көрөрмандарына жарыялаган. Эске салсак, Толгонай Арзыкеева сүйүктүүсү менен 2023 жылдын 5 октябрында баш кошушкан. Сапты улай угармандарын дагы бир жагымдуу жаңылыгы менен кубанткан ырчы Малика Дина экинчи ирет эне атанды. 2025 жылдын 25 декабрында ырчы кыздуу болуп, бул сүйүнүчтүү кабарды жакындары жана көрөрмандары менен бөлүштү. Социалдык тармактарда ага арналган жылуу сөздөр жана жагымдуу куттуктоолор жаады. Ошондой эле өткөн жылдын 2-июлунда актриса Айпери Чотонова алгач ирет эне статусуна ээ болуп, уулдуу болду. Бул жаңылыгы менен ал Instagram баракчасында бөлүшүп, бүгүн биздин эң чоң тилегибиз орундалды. Кудайдын каалоосу менен ата-эне болдук деп жазган. Мындай сүйүнүчтүү кабар менен алып баруучу журналист Айзада Жамгырчиева да бөлүшкөн. Ал жолдошу менен өткөн жылдын 15 июлунда тун уулу Алмамбет Дастановичти колуна алышкан. Таланттуу актер Азамат Уланов да ата болуу бактысына ээ болгон. Ал бул кубанычтуу кабарын Instagram баракчасына 17 июнь күнү мен ата болдум, баарына шүгүр деген билдирүү менен жарыялаган. Эске салсак, актер жубайы менен 2024 жылдын 6 октябрында үлпөт тоюн өткөргөн. Мындан тышкары кош жылдыздар Элзар Тиленбаев менен Айгерим Эшим өткөн жылдын 17 мартында ата-эне бактысына жетишкен. Атасынын кызы эркен, бакыт болуп бизге келген, жаратканым деле кылып берген. Атасынын кызы эркен, бакыт болуп бизге келген, жаратканым деле кылып берген. Көпчүлүктүн сүймөнчүгүнө айланган рэп аткаруучусу Улукман апа да 2025 жылдын 8 майында кыздуу болгон. Бактылуулардын катарын блогер жана шоумен Канат Шабданбеков да толуктады. Жубайлар 2025 жылдын 5 майында алгач ирет ата-эне макамына ээ болушкан. Жыйынтыктап айтканда 2025 жыл кыргыз шоу бизнеси үчүн берекелүү, кубанычтуу окуяларга бай жыл катары эсте калды. Белгилүү инсандардын үй бүлөлөрүндө наристелердин күлкүсү жаңырып, көптөн күткөн тилектер орундалды. Назарыңыздарда Маданият шоу жаңылыктары болду. Кийинки эфирлерде жолугушканча саламатта туруңуздар.